Ассалаумағалейкум, ардактуу калай калк, кайрадан эле мен айылым көрсөтсү, сиздер мен Казыбек Мамасадыков. Кыргызда жакшы бир сөз бар. Эл башы болча, суу башы бол дегендей. Бул айыл суунун башында тургандыктан биз бүгүн мына ушул кара үңкүр суу тосмосунан баштамакчыбыз. Бүгүнкү күндө Жалал Абад областынын Базар Коргон районуна караштуу Бешикчон айылынын Карача айылына келип отурабыз. Алдыда мага ишенип коюңуздар, жакшы бир кызыктуу кармандар бар. Кызыктын баары алдыда. Bir 1956 жылы курулган, башталган, 4 жылда бүткөн канал. 60-жылдары ишке түштүр да? Ошондой. Анан 2 районду суу менен камтылат. Базар Коргон, Нокен райондорун. Базар Коргонго кеткен канал сол жай канал деп аталат. 16,5 куб суу көтөрөт. 8,5 миң гектар жерди суу менен камтылат. Плюс еще кайырма суу сактагыч бар. Ал жерди да суу менен камсыздандырып турат. Постоянно. Şu бул жерде 8 адам иштейт. 4 адам смен менен турат. Начальниги бар. Суу кышын жайын ушундай эле болобу? Суу жайында көбүрөөк болот, кышында азаят. Кышында бир 12-13 кубка чыгып калат. Жайында эң көп максималдуу немени көтөрөт, 450 кубка чейин көтөрөт канал. Ну, тосма. Сыйымдуулугу ошончо болот. Средний где-то 50-60 кубтан суу келип турат. Азыр где-то 60 кубтай суу бар. Мен кызыкканым, бул жерге гез кылса болобу? Электр энергиясын чыгаруучу. Мини гез дегенде кылып атасыңбы? Мини гез сөзсүз кылса болот. Суу бар, жок бар. Только ушу генераторду коюп, кылган башка иштерин инвестор керек бизге. Келип куруп берсе, ушу районду полный свет менен камсыз болот. Плюс еще дагы башка нерселерди кылса болот бул жерге. Бул Карача айылынын чоң байлыгы экен да. Ооба. Бизде суу кеңири көрүп атасыңар көзүңөр. Бүт калашынча алат сууну. Жайкысында Өзбекстанга өтүп кетет, даже өзүбүз пайдалана албай калабыз. Ушу көлдү 1,5 айда толтурабыз. 45 күндө. Аны күзгө мал суу азаят. Августтарда кыскасы суудан эч кемчилик жок. Баары жогу жакшы. Мен ушул жерде иштегениме 30 жыл болуп калды. Ушу суу чарбасында иштейм, каналдын начальник участкасы болуп иштейм. Суу тосмонун немелери баардыгы электрический. Ток менен иштейт, насостор бар, неме, дарбазалары. Ток менен көтөрүлүп, ток менен түшөт. Суу тосмонун бүгүнкү күндө абалы кандай? Абалы жакшы эле, Кудайга шүгүр. Азыр бүт немеси жакшы. Моторлор бар иштейт, дарбазалар иштейт. Суу ченек иштери бар баардыгын. Бул союз маалында биринчи жолу Кыргызстан курулган экен ушул неме, платина суу тосмо автоматизация болупчу. Жалаң автомат менен иштейт. Ушул жерден башкарып турган бүт немелер, суу бөлүштүргүчтөрдү. Азыр кийин бар, узул бар, жок болуп, талан болуп кетти. Заманбап тең, э? Ооба. Заманбап болон союзда биринчи Кыргызстан курулганда мындай суу тосмо. Албетте, азырынча суу тосмо жакшы дегени менен жылдан жылга сапаты жоголуп баратканы айдан ачык көрүнүп турат. Эң башкысы бул тосмого чакан гез курулат турган болсо, Карача айылы же Бешикчон айыл өкмөтү гана эмес, бүтүндөй Базар Коргон районун электр энергиясы менен камсыз кылса болот. Сууган бол, дыйканчылыкты кенен өздөштүргөн мактанарга татырлык Карача, күрүчүн айдаган карапайым элеттиктердин, ошондой эле Карача айылынын тарых таржымалы мени кызыктырып жатты. Жаныш ага, айтсаңыз эми, бул Карача айылы эсептен Карача деп аталып калган. Бул тарыхы терең деп атат. Карача деп аталган себеби Карача хан Карача деген өткөн. Ушул жерде жашаган. Мына ошонун кароол дөбөсүндө турабыз. Мына жерде байрагы илинген.
Анан бул эки милдетти аткарган. Биринчи баягы байрак илинсе, экинчи кароол болуп. Ал убакта байланыш жок болгондуктан ушул жерде от жагып, келе айткан душманды эскерткен. Элге эскерткен, эскерткен. Кудду али океандагы маяк сыяктуу, тоого жакындаба деген сыяктуу. Бул дөбө кантип жасалган да? Бул дөбө мынол жерде мынол жакты карасаңыз, онобу дөбөдө мындай оюлуп кеткен жер турат. Ана какырап турат го. Ошол жерден атка куржум менен ташып ушу дөбөнү курган деген азыр ойлор бар. Кайсы кылымдарга таанылган? Бул эгерде мындай дөбөлөр ошо гундардын маалында курулган деп айтат. Эгерде гундардын маалы боло турган болсо, биздин заманга чейинки убакытта туура келет да. Биздин заман башталганга чейинки 300-250 жыл мурда болгон. Ошол жылдарга таандык. Ошол жерге таандык деп айтылат. Анан буну казууга эч ким уруксат бербейт. Алиги Советтер Союзу курулуп, колхоздоштуруу башталганда бир орус келип ушул жерде сүрөм деп ушу өтүп кеткен экен. Тракт бульдозерде эме өтүп кеткен деген ушундай немелер айтылат. Ушундай бир уламждар. Бир касиеттүү бир немеге ээ жер да бул жер. Бул жерден айыл баардыгы көрүнөт турбайбы? Бул жерден айылдын баш этеги көрүнөт. Так баардыгы неме айылыбыз өтө жакшы жерде орун алган, жакшынакай, сулуу, адырлуу, мал жайытка ыңгайлуу, дыйканчылык ыңгайлуу. Онол жерден 3 жерден бизге суу өтөт. Нар жакта Коткор арык деп коет, бер жакта канал. Бул болбой калса мынакта сайда суубуз бар. Кененчилик суу боюнча көйгөй жок. Урматтуу телекөрүүчүлөр, атайын ушул дөңсөгө келип, ушу тарыхына бир аз көңүл бурайлы деп чечтик. Айылдарда ушундай бир дөңсөнү көрсөңүздөр, эгерде ал жөн эле дөңсө эмес, тарыхына көз чаптырсаңыздар деген ойду, пикирди айтып кетет элем. Кыргызстанда мындай дөңсөлөр көп эле ар бир айылдарда, ар бир облустарда кезикпей койбойт эмес, кезигет. Сонун тарыхы терең экен. Анан бул айылда ушул кыргыздын кайсы уруулары отурташып келет? Бул айылда баардыгы Мундузга барып такалат. Карача уруусу, Кожекелдүсүн, Бассиздер, Жамантай, Райымкул тобу деген уруулар жашайт. Баары эле бирип кайсы чоң уруу кошулуп атат? Баардыгы ошондо эле оң сол дегенде Мундузга барып такалат. Мундузга барып такалат. Айылдын эл ынтымагы кандай анан? Айылдын эл 99,9% жалаң кыргыздар. Кыргыздарды билесиңер, бири-бирин көрбөсө сагынышып калат, ушу дайыма пикир алышып, үн алышып, жөнүндө кыйкырышып, ынтымак жашайт. Ынтымакта, жамандык, жакшылыкта бирге болушат. Барды бирге тособуз, жамандыгында, жакшылыгында эл ынтымак. Бул дөбөнү түптөгөн деп деле койсок болот, Бул адам колу менен жасалган да бу. Ошо Карача бий. Бул табигый эмес. Карача бийдин урпактары дейле бул жерде. Кожекелдүсүн булар деле баардыгы ошо Карачанын урпактары болуп эсептелет. Рахмат Жаныш ага, чындыгында маанилүү тарыхый маалыматтарды айттыңыз. Бир айылыңызга көз чаптырып чыгайлы эми? Макул. Айылды бир айланып көргүлө. Айыл өтө кооз жерде жайланышкан. Баардыгы көпчүлүгү келип суктанышат. Айылда жашоочуларга, окуучуларга ылайыкташкан чакан китепкана бар. Бул жерде Орунбүй эже көп жылдан бери иштеп, китепканага окурмандардын санын арттыра алды. Карача айылынын статистикасына кичине токтолуп кетсеңиз. Биринчиден Казыбек, биздин айылыбызга куш келипсиң. Биздин 5 чоң айыл аймагында 4 айылдан турат. 5 чоң Бай, Мундуз, Карача, Жон айылдары. Азыр сиз экөөбүз турган айылыбыз Карача айылы. Биздин Карача айылыбызда 746 кожолук, 3587 адам жашайт. Айылыбызда
адамдарыбыз негизинен дыйканчылык менен жана мал чарбачылыгы менен алектенишет. Күн көрүшөт, э? Күн көрүшөт. Эми заман талабына жараша кичи ишканаларды ачууга азыр аракет кылып атабыз. Социалдык объектилерди куруп атабыз колубуздан келишинче. Айылыбызда Ушу айыл өкмөттөн ушу айылга кандай шарттар түзүлүп атат? Социалдык объекттерди атасыз. Эми социалдык объектилер ушу акыркы 10 жылдын аралыгында айыл аймагыбыз 4 айылыбыз болсо, ар бир айылыбызга бирден бала бакча курууга жетиштик. Ошондой эле жаштардын бош убактысын пайдалануу үчүн спорт комплекстерди, балдардын мини футбол аянтчаларын куруп атабыз. Мына 3 айылда, 2 айылда бүттү. Мына 3-чү айылында жакында куруу аяктоон алынып турабыз. Ошондой эле жакында ошондой бала бакчалардын бири ушу Жон айылыбызда дагы ушу 1-июнга ачабыз деген аракет болуп атат. Bundan 2 жыл мурун ушул айылда бала бакчаны толугу менен ачканбыз. Карача айылында. Анан айылыбызда эми жетишкендиктер менен ошондой эле ошол менен бирге бизде чечилбеген көйгөйлөр бар. Өзүңүздөр көрүп тургандай мектебибизде бир убактарда эски мектебибиз бар. Азыркы күндө 3 смена менен окуп атышат балдар. Бул маселе класстар азбы? Окуу класстар жетишпейт. Азыр балдарыбыз 3 смена менен окуп атат. Эми колдон келишинче өкмөтүбүзгө кайрылып атабыз. Чечүүнүн алдында убадаларын беришкен. Быйылкы жылда же эмдиги жылдан насип кылса бир жаңы мектептүү имараты болуп калат деген үмүттө турабыз. Кудай калса алда пландар ушу мектеп экен. Дагы кандай пландар бар эми? Эми азыркы күндө президенттин указында болуп атат, жеке менчик коргоо колдоо жылы болуп атат. Указдар, жарлыктар чыкпады. Анан биз ушу башка мына өзүнүн ушу Россияда кызмат иштеп жүргөн бутуна туруп калган кичине ишкер балдарыбызды чакырып атабыз. Айылга дагы эми өзүңөрдүн салбуларды кошуп, кичине чакан ишканаларды ачып, ушу элибизге кичине бир жумуш ордулары менен камсыз кылгыла деп кайрылуу жасап, ушундай иштер болуп атат. Азыр ишкер балдарыбыз өздөрүнүн долбоорлорун жөнөтүп атат. Бизден колубуздан келишинче өзүбүз тараптан жардам боло турган жагын айтып атабыз аларга дагы. Ушундай иштер кетип атат. Азыр негизинен эми дыйканчылыктар башталып калды. Ички арыктарды толугу менен алып алдык. Толук. Бул жакта суу кеңири турбайбы? Эми айылыбыз эми суу элдин башы болгуча суунун башы дейт эми. Географиялык абалыбыз жакшы. Суунун башы, жайтыбыз да кеңири башка айылга салыштырмалуу. Бул жакта программанын башында эле ушу Кара Үңкүр суу тосмосу бар экен. Ошол жерге барып келдим. Ал жерге дагы ГЭС курса болчу да экен, Эми ал жерге ГЭС курса болот. Бирок эми ал баары каражаттын таршысына келип такалса керек. Бул мамлекет деңгээлде чечиле турган нерселер. Караңгы бир убактарда суунун башы болгон менен ошол убакта бизде көйгөйлөрүбүз да бар. Өзүңөр деле көрсөңүздөр керек. Суу тентек сай деп суунун нугу ары бери ойноп турат. Ошол суу көбөйгөн маалда биздин жарандарыбызда турак жайлар коркунуч жаралат. Алдын ала мына жакында эле мына 4-5 май күндөрү суунун нугу сол жарапка ооп калганда кайрадан суунун аркы оң тереп жээкке бурганга аракет кылдык. Буруп алдык, Кудайга шүгүр, аларды оңунан жасап алдык. Учурда айылда бир топ иш аракеттер жүрүп, электерге бир топ шарттар түзүлүп жатыптыр. Эң эле элетиктердин көйгөйлүү маселеси мектеп. Айылдыктардын айтуусу менен мектеп бүгүнкү күндө урап калуунун алдында турат. Окуучулар жаңы мектеп салынуусун күндө көктөн тилеп келишет. Урматтуу көрүүчүлөр, мына артындагы азыр чакан бир бөлүмөнүн сиздерге ичиндеги болуп аткан бир окуяны кандайдыр бир көрүнүштү сиздерге чалдырып берүүгө аракет кылып атам. Көрөлү ичинде. Кандайсыздар? Жастары? Ого, иш кызуу жүрүп атат го биякта. Айылдын тигүүчү цех окшойт, Жакшы. Бул жакта эми ким жетектейт эми бул жакта? Бизде ушул Азимкан деген жетекчибиз. Бул жакпы? Ооба, чогулуп баарыбызды чакырып ушунду ишкана ачайын дедим дедиле. Мен да илгертен связь болуп иштеп жүргөм, анан макул болуп ушу кыздарды уюштуруп ачканбыз, 1 апрелде ачканбыз. Карантин болуп калды, анан токтоп калганбы? Ошо боюнча анан кийин элдерге маска тиге баштадык анан. Маска заказ берип. Ошо маскаларыбызды таркатып ушу жерде эле отурдук анан. Эми Кудайга шүгүр, эми алгондон бери кайра ушул ишкананы башка иштеп турактарды, ооба. Ушунду иштеп атабыз эми, бизге жакшы болду азыр кайра. Эжеке,
Бул айылда ушундай өзгөчө бир аялдарды иш менен камсыз кылам деп ниет кылып жасагансыз да. Идея каяктан келди бул? Идея мен өзү тубаса дагы бар, анан өзүм дагы аябай жакшы көрөм. Ошону мурдатан ушу балдарды чоңойтуп, тала түздөн, ошолордон колум бошобостон, эми мына ошолго убакыт келип калды. Иш талага жарабай, үйдө иштей турган, ушу кандай бир неме ушундай арламенттерге аябай кызыкчумун, шырдак кылчумун. Ошону келиндерге макул көрүп, ушул жер таштан эле ак жуаз жер болчу. Келиндер менен макулдашып, өздөрүбүз ремонт кылып, өзүбүз колубуздан келишинче эле. Өзүңүздөр кылдыңыздар. Өзүбүз эле кылып койдук. Бардыгын өзүбүз кылып, өзүбүз ортодо ушул ар бирибиз 10 миңден акча чыгарып туруп эле айлантык. Биз иш баштаган мезгилде эле карантин болуп калды. Карантин болуп калып, анан кийин секин иштеп баштадык. Бирок карантин бүткүчө бизди элдер таанып, бизге жакшы клиент боло башташты. Айылдан эле буйртма берет да эми? Айылдан эле буйртма берет. Али кыздардын себеби келип калат, бир күндө бүтүрүп бер дейт. Мына жаш келиндерибиз бар, балдарын алып келип жаткызып коюшуп, беймарал күнү менен ошо убакыт саатына бүтүрүп беришет. Пакта салышат, өздөрү кабышат. Бул эже көйнөк дагы заказ тиге берет. Токумачы кызыбыз бар. Бул жакта, Оймочу кыздарыбыз бар, онтип тилелеп, оюп неме кылат. Ойма салат тең, Ойма салышат. Ооба. Эжекем азыр айтсаңыз, мына чекеден кыргыздын улуттук оймолору. Ушуларды бир реттен тааныштырсаңыз, кайсынысы эмне, кайсынысы кандай? Бул жерде ушул эле немелер, ушул биякта жыйылганы да, бери жайылып турат ana ошо. Мына Дубайдан жасалган. Ушу Айнагүл деген кызыбыз оет. Күлпарже, мына эжелер зигзаг басышат. Интернеттерден көрөбүз, анан художниктерге монтип орнаментттерди чоңойтуп салдырабыз. Анан кийин өзүбүз эле немеге ойдурбайбыз, компьютерга. Өзүбүз оебуз. Ноларды эле ошо интернеттен көрүп кураганбыз. Өзүбүз макулдашып, ошо размерлерин чечип, муну деле ошо интернеттен алып неме кылганбыз. Жаш үй бүлөлөргө окшойт. Жашыл үй бүлөгө. Бул Королевский, бир аз кымбатыраак. Булар Дубайдан. Бул ошо үштүгү 2000ден турат. Бул Королевский, себеби мээнетине жараша. Бул ошо ак кууну сөлөкөтү түшүрүлгөн. Неме болуп туруп. Бул комплект менен 4,5 миң. Бул дагы комплект менен 4,5 миң. Анан кыздарга мындай немелерди кылышат, шейшеп. Шейшептердин түрлөрү бар. Пододеяльник. Өздөрү дагы алып келип беришет. Анан эгер бизде каалап калса, биздегине жактырып калса ошончо. Мындайдын түрүнөн якандоз жөлөңгүчтөрүн өздөрү заказ кылышат. Ошого карап светти даже неме кылып беришет өздөрүчө. Мындай светти кылып бер деп. Бул материалдарды каяктан сатып аласыздар дейм? Эми ошо биз карантин болгонуна байланыштуу, ошо өзүбүздүн базаргондо эле ошо Жамиле эжеден сүйлөшүп, башкаларга караганда бизге сал мындай жөндүүрөөк кылып берет да, эми постоянныйчы. Машина төшөктөр болот, балыштар бар, мына бул жактар балыштар бар, түрлөрү банакей. Жактабы? Балыштардын түрлөрү бар. Гүлдөрүн дагы өзүңүздөр салып кетесиздер да? Гүлдөрүн дагы өзүбүз салабыз, орнаменттерин дагы өзүбүз салабыз. Ошол интернеттен же бир жерге барганда деле көзүбүзгө жакшы көрсө, ошону сүрөткө тартып алып, ошондон неме кылабыз. Түшүрүшкө аракет кылабыз да. Мындай машина түшүк кылышат, муну алышып. Балыштардын түрлөрү бар. Азыр кичине азайып калды эле. Мындай машина түшүктөр бар. Охо. Муну канчадан баалайсыз ушуну? Муну ушул Аврастар 750. Ушул эки жөлөңгүчү бар, ошону менен. 750 сом, Канча күндө бүтөсүз? Бул неме кылса бир күндө эле бүтүп коебуз, неме болуп турчу. Себеби бири оет, бири сразу килели, бири сразу неме болуп коет да, бир күндө эле бүтүп калат. Ал эмес бир канча түшүктөрдү бир күндө бүтүрүп коюшат кыздар. Бул айылда канча апа иш менен камсыз болду ошондо? Негизи 8 кызыбыз бар. 8 кызыбыз бар. 4-5 постоянно келишет да. 4-5 постоянно келишет. Эгер алигидай заказ болуп кала турган болсо, баардыгын чакырам, нарыдан бери бүтүрүшөт. Анан кирешеси кандай болот булардын? Кантип айлык төлөйсүзбү же? Бул айлык төлөнөт булардын ар бирине. Но ушул Аврастар кылган эле
20 сомдон төлөйм. Ар бир көздү ойгонуна 10 сомдон төлөйм. Тилелегени дагы өзүнчө неме 7 сомдон төлөйм. Тиккенине дагы 10 сомдон төлөйм. Ар бир ал дагы ушу ар бир көз үчүн 6 сомдон төлөнөт. Мындайчы. Ардыгын. Буну эми эсептеп чыккансыз да өзүңүз? Ошо ортодо эсептеп көрүп неме кылганбыз да, неме болчу. Биринчи баштаганда неме кылып тигип көрдүк, канча материал кетет, канча расход кетет, канча неме болот, ошону эсептеп чыкканбыз ошого. Эжекем сиз негиздөөчү экенсиз да? Азыр бул жактагы ушу жумушчу эжеден сурайм, канча айлык алат экен? Саламатсызбы? Ишиңизге ийгилик. Бир айда дейм же бир жумада канча каражат табасыз эми ушул айылдан? Иштеген заказыбызга карап, бир 10 миңден жумасына, ошондой болуп калат, аркылуу болуп калат эми иштеген заказдарыбызга, келген заказдарыбызга карайбыз да. Анан мондой токулма заказ берип калышат, аркылуу кээде ошо 10 миңден да көбүрөөк болуп калат. Буну өзүңүз токуйсузбу? Ооба, өзүм токуйм. Жоолуктарын токуйм, көйнөктөрүн токуйм детский кыздарга. Анан заказ бергенине карап токуй беребиз да. Анан ушундай жастыктарды азыр мындай жаш келиндерге сепке кошуп калышты да, тойлоргочу. Сиз айылдасыз да? Анан бүгүнкү күндө ошо миграцияда да жүргөндөр бар да. Анан негизи ушу айылдан деле ушинтип тиричилик өткөрсө болобу? Тапса болот. Эми өзүнүн кыймыл аракетине карайт да. Кээ бир киси мен акча таба албайм, иштей албайм, башка жерге барып иштешим керек деп кетип калгандар бар. Эми ал өзүнүн аракетинен да. Өзүнүн аракетинин ар жагында болсо иштеп тапса болот. Иштин көзүн билген адам таап эле отурабыз, ушинтип эле. Айылда эле дең? Айылда эле. Ооба. Эжем кетип калды. Эже, айтсаңыз мына бүгүнкү күндө айылдын жаш кыз келиндери, жаштары тигүүчүлүккө кызыгуусу кандай? Эми кызыгуусу билбейм кандай экенин. Мен өзүм пенсионермин. Неберелер бар, балдар Россияда, анан ошо кошумча чакырганда келип иштеп эме кылып турам. Айтам анан иштегиле деп. Мен кыздарым да тигүүчүлүк, бирок алар Бишкекке кетип калды да. Ошол жакта иштеп атышат. Ошол жакта тигүүчүлүк бар. Ошол жакта тигүүчүлүк кылышат. Ооба. Айылда кичинекей кыздар кызыгабы, келишеби? Үйрөтүңчү, мен дагы үйрөнөйүн дегендер барбы? Азырынча иш катуу боло элек, үйрөнүп эме кылам дегендер деле болуп атат. Эми биз өзүбүз неме болуп калдык да. Иштей албай. Эми мындан бияка Кудай калса үйрөтөбүз деген ой бар. Үйрөнсө болот. Бул колдон келе турган нерсе да. Аялдардын эң жакшы эмеси да, кесиби да болчу. Эми ушул секти да чоңойтуп, мындай кандайдыр бир эме кылса көбөйтсөк болот эле. Эми каражат жагынан неме да, кыйынчылык да бизгечи. Жакшы, мына урматтуу телегүүчүлөр, Карача айылындагы ошо апалар, эжелер мына ушундай чакан эле бөлмөдө. Мына көрүп атасыздар, аябай чакан бөлмөдө. Мына ушундай тигүүчүлүк менен ошол өзүнүн үй бүлөлүк каражатын экономикалык жактан бир топ көтөрүп келатат десек болот. Апалар деле өздөрү жакшы бир ниеттери бар экен. Ошол айылдын кыз келиндерине, жаштарына үйрөтүп, мына чакан тигүү цехибизди дагы чоң бир көп орундуу ошо тигүүчү цехке айландырсак деген изги максаттар бар экен. Эмне дейбиз? Максаттарына жетсин дейбиз. А биз болсо мындан ары дагы айлыгдырып жөнөйлү. Бул теплицанын негизги турушу 1,8. А көчөттүн эгилиши 1,5 сотка эгилген. Ушу 700 түп бадыраң бар. 700 түп, э? 700 түп. Бир түптөн канча түшүм берет эми? Сорту кандай болду? Бул бадыраңдын сорту өзүбүздүн эле баягы эски эгип жүргөн Арзу сортубуз. Анан аланын бергенин алабыз деп, бирок бир түбүнөн бир кеминде бир 5 килограммдан алабызга деген үмүтүбүз бар. Күнөсканага киришкениңизге канча жыл болуп калды? Канча жылдан бери эгесиз буну? Күнөсканага киришип аракет кылганыбызга быйыл 4-жыл болуп атат. Баарыбыздыгынан аз-аздан эгип кичине тажрыйба ашырганга аракет кылып атабыз. Бизге ушу бадыраң макул келип калды, жазгыга ушу бадыраң эктик. Башка дагы түшүмдөрдү эгесизби?
Құда қаласа, бұл бадыраңның сезоны ертең эле июлға жетпей аяқтап қалса, күзгіге помидор, анан қышқыға ошо балгарска ексек деген үмүтүбүз бар. Салева, бұл қанчанчы терім болып қалды? Құда қаласа, 3-чү терім болып атат. Жақшы. Бұл эми көбөйүп атат да. Азыр эми ушу 3-чү теримден 30 менен 40-тын ортосунда бир терими болуп атат. Орусча айтканда черезден терип атабыз. Шу. Демек, Күнөскана менен деле ушу үй бүлөлүк экономиканы каржыны көбөйтсө болот экен да. Албетте, бул кошумча жардам болот. Биринчиден үй бүлөлүк немеге, экинчиден ушу неберелер, көзү каныгып, турмушка кичине үйрөнүп калсын. Дыйканчылыкты үйрөнүп калсын. Кийин келечекте баары бир пайдасы тиет деген үмүтүбүз бар. Ушу ээрчип жүрүп, Кудайга шүгүр кылып атышат неберелер. Балдар үйрөнүп атат. Аябай ысык экен. Канча температураны кармайсыз да? Өзү оптималдуу бадыраң 25 градустан жактырат да. Бирок эми 25 градус кармаш өтө эле кыйын экен. Азыр күн аябай чыгып турган үчүн 30-33 градус ысык бар. Кармашка аракет кылып атабыз, эми бирок баары бир күн ысык. Күн ысык кетип атат. Жаман ысыкка терлеп кеттим. Жеп көрсөм болот экен, а? Албетте, дыйканчылык. Дамы жакшы экен. Кошумча химикаттарды кошпойт окшойсуз. Жер семишкечтерде. Колдонбошко аракет кылып атабыз. Себеби биринчиден өзүбүздүн үй бүлө жейт, бала чака. Анан ушу базарга чыгып турабыз. Себеби алып жеген адам дагы рахмат айтса биз үчүн. Канчадан сатып атасыз? Эми биз дыйканбыз, барып отуруп сатканга убактыбыз жок. Базар көтөрүшүнө карайбыз. Алар отуруп саткандар бизден бир аз арзан. Сураган баасына берип аракет кылабыз эми кымбатыраак сатышка, бирок сураган баасына берип кайтабыз да. Алар дагы ынсап кылсын өздөрүнчө. Бекер отурушпайт алар дагы. Айылда эле мына ушинтип дыйканчылык менен алектенип, үй бүлөлүк каржыны өстүрсө болот. Салибаяга алдыга максат коюп, Күнөсканада жашылча жемиштердин түрүн көбөйтүүнүн алдында турат. Казыбек досум, биздин айылга куш келипсиң. Ошол Карача айылы кереметтүү жерлерибиздин бири. Ошол кең адырларда, жайыттарда мен балалыгым өткөн. Ушул жерлерде? Ушул жерлерде ооба. Мал карап, Мал карап, ойноп күлүп, достор менен кубалашып, айтор. Чыгармачылыкта дагы мен эң алгачкы эргүүлөрүмдү ушул талаалардан, ушул жерлерден тапкам. Ушул жерлерде жүрүп мекенге болгон сүйүү, махабат артып отуруп, ушул жерлерден Кудайга шүгүр, азыр жакшы чыгармачылыкты улантып келатам. Ошол баштапкы эргүүлөрдүн күчү менен айылыбыздын сыйкырдуу бир күчү, таза абасы, таза суусу, жанга дары. Бул жерден келечекте көптөгөн таланттар чыгат деп ишенем. Андыктан куш келипсиздер менин айылыма. Рахмат, урматтуу телеөрүүчүлөр, жол болду досум деп коеюн. Ушул айылдан тапкан досум. Акынчылык өнөрү бар. Ушул айылда туулуп өскөн. Ушул айыл жөнүндө дагы ырларым бар дейт. Ушул ырлардан окуп бергенче маектешпейлиби, кандай дейсиң? Макул анда ошол кереметтүү Карача айылыбыз үчүн жазылган атайын Карача деген чыгармам бар эле. Ошону айтып берсем бир. Бүт денемден буркурап кара жалын, буюкканда түйшүктөн кара жаным, көйгөйлөрдүн баарысын унуттуруп, көздөн учат суулары Карачанын. Күлүп өткөн бул жерде бала чагым, кечип өскөм айылдын кара чаңын, күсөп турам алыста жүргөн кезде, күнүн түнүн чак түшүн жана таңын. Гүл жайнаган кооз кызыл тазыл жерим, көктөн бүтпөс көрүп кетпес жашыл жерим, тоо этектеп жайгашкан кең жайыкта, топурагы алтындай асыл жерим. Кошор бекем уул болуп сага салым, кыял менен жакшы ойго жанашамын, чыкса экен деп тилеймин Карачамдан, Чыңгыз, Атай, Калыгул бала сагын. Өсүүм үчүн кошушкан мага салым, өмүр бою өчпөс ыр жаратамын, тегеренип кетемин тегеренип, кең пейилдүү элинин Карачанын.
Мынакей айылдын элинен тегеренген жол болду. Бали, солун. Рахмат чоң. Эми бул ырларыңды жыйнактап атасыңбы? Ооба, албетте жыйнактап атабыз. Былтыркы жылы республикалык деңгээлдеги 7 жаш автор деген конкурс өткөн. Ошол конкурска катышып, биринчилерден болуп өтүп, Кыргыз патент тарабынан менин китебим чыккан, жеке автордук китебим. Ошол. Эми бул чыгармачылыкка нар жактан тубаса талант болуу керек дейт. Анан кагазга калем менен иштеп качандан бери баштадың да? Мен жаңы жазып баштаган кезим бул 5-класстарыма барат. 5-классымда кадимкидей эле башка акындардай эле ошо үйдө жалгыз калып, атам апам отурушка кетип аларды күтүп олтуруп, анан ошол себептен биринчи чыгармам жаралган. Саптар эсимде жок, бирок ошо ата-эне деген темасы эсимде дагы эле. Ата-эне жөнүндө. Ооба. Биринчи ылар. Ооба, ата-эне жөнүндө жазылган. Анан кийин айыл жөнүндө, сүйүү жөнүндө. Ооба, бара-бара кенен таанышып, башкалардын чыгармаларын окуп, анан мен да ушундай чыгармалар жаратсам экен деп ар нерсени кыялданып отуруп, кыялдарыбыз ишке ашып, буюрса акпаратка түшүп, бирок акпаратта бир эле кыялдар эмес, баштан өткөн турмуш, арзуу, максат бардыгы бар мында, өкүнүч, күйүт, арман. Бардыгы ушул менин китептериме келечекте басылып чыгат деп. Болбосун, бирок ошондой саптар болот, а? Болот, турмуштан алынган саптарда. Жол болду. Мен айтайын дегеним, бул акындардын дагы ар түркүн болот да. Кээ бирөө төкмө акын. Жолукканда эле бир сөздөрү менен куюштуруп, саламдашып, же бир нерсе кылып айтып кетет. Анан кээ бирлери баягы калем ручканы алып алып, илхам күткөн акындар да бар да. Ооба. Жазма акын деп коебуз. Жазма акындар. Сага кандай келет? Мен деле жазма акын болгондуктан эр күнү күтөм, албетте. Эр күнү күтүп, качан эрги келгенде ошол менен жазам. Төкмөлөрдөй касиет жок, берилген эмес. Кээ бирде оң келип калса керек, баягы сөз келгенде. Ооба, негизи чыгармачыл адамдар менен чыгармачыл чөйрөдө жүргөн учурда, көпчүлүк учурда ушу экөөбүз маектешип бараткандай эле, маектешип, ыр менен маектешип бара беребиз. Мисалы, ошондой учурлар болот, ооба. Бир учурду келтирбейлиби анда? Учурду келтирели. Куш келипсиң карача айылыма. Көздү салсаң көйкөлгөн жайытына. Суктандырып керемет көрүнүшү. Не десек? Маанайыңды жеткирет багытына. Сон көрсөтүүбүздөн өзгөчө ыр саптары болуп калсын дейли. Ушу менин айылым көрсөтсө, келди айылыңызга. Ооба, рахмат сиздерге. Айылымдын көркүнө көр кошулуп, окшошпойт меники. Албетте, акындардай ыр токуу үчүн чындыгында жана жол болду айткандай, ар жактан эргүү болуш керек. Жашоодон, турмуштан, жанагы арманы да, күйүтү да, кубанычы дагы, бүт барды камтылыш керек. Мына ошондо дагы адамдын, ар жагынан жан дүйнөсү менен журулушуп чыгып, менимче ошондой бир ыр болуп жаралат го дейм. Көбүнчө кайсыга басым жасалат ыр саптарда? Сүйүүгө же ата мекенингеби? Буга чейинки чыгармаларым жаштык, мастык дегендей сүйүү басымдуулук кылып келген. Эми буюрса сүйүү жөнүндө азыраак жазып, аны жазсак деле бир чоң акындарды туурап, баягы философиялык башка маанилерге салып, ошондой кылып жаңы багытта баратабыз. Эми буга чейинкисинде чын сүйүү басымдуулук кылат. Менимче үйлөнгөндөн кийин сүйүүгө басым жасалат. Ооба, ар бир ырың редактордун текшерүүсүнөн өтүп калат дегендей. Ошондой. Редактор бул эми жубай да. Редактор жубай, ооба. Демек, үйлөнгөндөн кийин ата мекен жана башка суу ташка басым жасалып калыптыр. Эмне чындыгында айыл мага жакты. Абасы салкын, таза, Рахмат ыр саптар үчүн. Эмне дейбиз, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Алда дагы ушундай атага чыккан акындардын сап башында болсо дагы катарында жүрөр. Рахмат айтканыңыз келсин. Карача айылдын атын даңкын алыска таанытып,
Сіздерге де рахмат. Дағы бір жолы құш келіпсіздер. Атайын уақытыңыздарды бөліп, шу айылыңызды тартып кеткеніңіздерге рахмат. Шын жүректен іштеріңіздерге игілік. Жалпы жамаатыңыздармен бар болыңыздар, аман болыңыздар. Көптеген игіліктерді бағындырып, елдің сүйікті телеканалы телеберісі болып жүре беріңіздер. Чоң рахмат. Ура! Мына месе Жалал Абад облысының Базар Қорған районына қараштуу Бешикчон айыл өкмөтүнүн карача айылына болгон сапарыбыз карды десек болот. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Эгерде өз айылыңызды менин айылым көрсөтүүнөн көрүңүз келсе, экран алдындагы номерлерге байланышыңыздар. Аман болуңуздар. Все, съемка бүтті. Қандай болды? Аябай соны чүп-чүп тартадым. Чүп-чүп тартадым. Жымда сонын болды. Соны болды? Жол болды, қайсы бағытта? Төкмөбү же жазмабы? Негізінен жазманын, кээ бир учурда төкмөгө да актап турабыз. Ошондо моментальный дагы токуп коерсуң ошондо? Кээ бир учурларда ооба. Керектүү учурда. Мисалы кандай? Мисалы куш келипсиң Казыбек биз тарапка. Кереметтин баары бар биз тарапта. Кудай буйруп жолдордо кезиктирсе, биз да конок болобуз сиз тарапка. Бул айылда сулуулар четтен чыгат. Аны көрсең аяшым эстен чыгат. Кокус үйдөн шефин кууп чыкса, келе бергин бизде сага тең шефтер чыгат. Казыбек аяшы кууп калса Азамат. Тамаша, албетте тамаша.